Панфилов районунун Чалдыбар айылында белгисиз жарандар тарабынан магистралдык кабель кесилип уурдоого аракеттер болгон. Анын кесепетинен Кыргыз темир жолу ишканасына 84.673 сом зыян келтирилген. Ошондой эле 10 январь күнү ушул эле жерде магистралдык кабелдин 12 метрлик бөлүгүн кесип уурдап кетүүдөн 192.984 сомдук зыян келтирилген. Ууруларды Чалдыбар айыл тургуну фото-видеого тартып алып, материалды темир жол кызматкерлерине өткөрүп берген. Видео аркылуу ууруларды укук коргоо органдары колго түшүрдү. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүүдө. Кабелдерди, светофорлордун линзаларын талкалашып, накладкаларды уурдоо учурлары көп түшүп атат. Анын баары тең Кыргыз темир жолуна көп зыян келтирип атат. Ошондой эле акчалай зыян келтирип атат. Эгерде темир жолдун жанарек эле кабелин кымбат баа менен келет, ал метрле бир 4-5 миң сом менен келет, аны болсо жана металлоискательдер менен казышып, болор болбосо акчага өткөзүп атышат. Анан акыркы учурда Кайыңды Чалдыбарында өтмөгүндө болду ушундай бир случай. Биздин бир жаран, Кыргыз Республикасынын жараны кайдыгерлик мамиле кылбай видеого тартып, бизге видеосун берди эле. Азыркы маалда таапта ал жигиттер бар кармалды.